Жолдош подполковник, жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурган, куралдуу каршылык көрсөткөн кылмышка шектүүлөр кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Азаматсыңар. Тергөө иштерин көзөмөлгө алып, маалыматты тынбай баяндап туруңуз. Жарайт, жолдош подполковник. Мекенге кызмат кылуу менин милдетим. Анткени бул кызматка кирип жатып, Кыргызстандын элине өз өмүрүмдү аябастан жарандардын жана мамлекеттин укуктарын, эркиндиктерин, кылмыштуу жана башка мыйзамга каршы кол салуулардан коргоого ант бергенмин. Милиция кызматкерлеринен жакшылык күтүп деле кереги жок. Коррупционерлер. Бул кыздын атасы бай болсо керек. Кызматка кирүү үчүн канча акча керек болду экен? Милициялар ууру чөнтөкчүлөр менен бирге иштешет деп уктум эле. Мындай пикирлерди алардын көз карашынан дароо сезем. Бүгүнкү күндө айрым жарандардын милиция кызматкерлерине болгон ойлору жакшы эмес. Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей, кээ бир адилетсиз кызматкерлер бүткүл милиция кызматкерлеринин кадыр баркына шек келтирүүдө. Кандай болгон күндө да башыңа иш түшкөндө эң алгач 102 номери эске келет. Адамдын өмүрүнө коркунуч жаралса, укуктары тепселенсе, дал ушул погончондор отто учуп жардамга келери талашсыз. Алар өз өмүрүн тобокелге салып, күнүн, түнүн арнап, сенин тынч уйкуңду камсыз кылып жатканын сезсек. Бул тайманбас эр жүрөк замандаш, сенин атаң, байкең, иниң, уулуң же кызың болушу мүмкүн. Алар ыйык мекени үчүн ант берип, татаал сапарга аттанышкан. Мен дагы жөнөкөй жаран катары бир учурда укугум тепселенип, милицияга арыз менен кайрылгам. 5 кол тең эмес экен. Бир кызматкер укугумду коргоого жардам берсе, бири арызыма анча көңүл бурбай койгон. Дал ошондо аларды жамандап отуруп калбастан, акыйкат издеген жарандарга чын ниеттен жардам берип, таза иштеп, башкаларга үлгү болгум келди. Мамлекет мен үчүн эмне кылды деп айтпастан, мен мамлекет үчүн эмне кылам деген суроо менен бул кызматты чын жүрөгүмдөн тандап алгам. Ахатыже! Саламатсызбы? Мен байыгын адашып кеткенде сиз жардам бердиңиз го? Нургыз, сени көргөнүмө кубанычтамын. Силер үчүн дайым кызматтабыз. Мындай жылуу сөздөр дем күч берет. Жакшылыкты билген адамдар дагы бар. Кирүүгө уруксатпы, жолдош подполковник? Сиздин буйругуңуз менен келдим. Жолдош улук лейтенант, сизге өзгөчө тапшырма бар. Бийик тоодо жайгашкан Ала көлгө барып келүүңүз керек. Шаардык ички иштер башкармалыгына чет элдик жаран жардам сурап кайрылган. Ал тоодо эс алуу учурунда документтери, баалуу буюмдарын жардын үстүнө түшүрүп алган. Сиз англис тилинде эркин сүйлөйсүз да. Аталган жерге атайын топ менен бирге барып, көмөктөшүп келүүңүз керек. Жарайт, жолдош подполковник. Жетекчим кесипкөй, өз ишин сүйгөн, адамгерчилиги бийик, мутта адам. Жарандардан эч качан колдон келген жардамын аябайт. Ошентип таң атпай өзгөчө миссия менен деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан Ала көлгө жөнөдүк. Кыргыз элинде ит ичпес Ала көл деп айтылат. Ушунчалык кооз, ажайып жаратылышы менен суктандырат. Көздөгөн жерге жетүү үчүн аскалуу жолду 5 саат дегенде басып өттүк. Көлгө жетиш канчалык татаал болсо, андан аркы белден түшүш андан да кыйын. Тоонун аркы бетинде көйкөлгөн алтын арашан өрөөнү жатат. Берки жагында мөлтүрөгөн ысык көлүбүз көрүнөт. Ошентип аскалуу жардын үстүнө кулап түшкөн сумканы дагы таап, ээсине кайтарып бердик. Чет элдик жарандын кубанычында чек жок эле. Улам ыраазычылыгын билдирип жатты. Биз дагы ишибиз оңуна чыкканына абдан сүйүндүк. Биздеги жашоо ушундай. Ар бир аткан таң мекенге кызмат кылуудан башталат. Бир күнүбүз экинчи күнгө такыр окшобойт. Кээде жарандарга жайдары жардам берсек, кээде кылычтын мизинде турабыз. Мекенди сүйүү,
бул мекениңди коргоо, элиңе ак ниет адал кызмат кылуу. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулуктун алдын ала боюнча ыкчам иштер өз убагында жүргүзүлөт. Түндөсү жаркылдап, милиция чарыгы, дүйнө тынчтыгын ойготот табышы, 102 кызматы күн түн эл үчүн, жүрөгү мекенде жүгүрөт арышы. Телефон токтобой, ишенип чалганга, темирдей бекемерк элине арналган. Иининде жылдыздар жүгөгө мекендин, Уктабай кайтарат эл журтун нечен күн. 102 убакыт кылымга айланат, 102 өлкөнүн тынчтыгын жайгарат, 102 жардамга муктажга кол сунуп, жардамчы жолдошу